Жаш балдар үчүн таттуулар, токочтор, негизги керектүү тамак аш азыктары Баткен облусундагы эвакуацияланган жарандарга жөнөтүлөт. Тамак аш азыктарын Кара Суу районунун Бешкепе айылындагы жашоочулар түнү менен топтошкон. Демилгени Ош шаарына жакын жайгашкан Бешкепе айылындагы көп улуттуу эл көтөрүп чыккан. Анда жарандар колунан келген жардамдарын алып келишкен. Жалпы суммасы 150 000 сомдук тамак аш азыктарын түнү менен топтоп биринчи этабын жөнөттү. Жүрөгүбүз ыйлады буну көрүп. Кийин ушу Бешкепанын мечитинин эли менен кичине маслихат кылдык, сүйлөштүк. Бардыгы кичине жардам берип берелик. Эми көчөдө калыш асан иш эмес бул, жакшы нерсе эмес деп. Колубуздан келгенче мусулмандар каерде болсо дагы бири-бирибизди колдоп кубаттап турайык деп шу ишти уюштурдук да. Шу 100 000 сомдун өтөсүндө 150 000ге жакын озук аукат кылдык да эми. Un, макарон, май, ошондой нерселерди топтодук. Биз бир журтпуз, бир ислам динибиз, бир пайгамбарыбыз бир. Мына ушундай улуг бир ырайымдуу айда турабыз, Рамазан айында турабыз. Колдон келгенче кылдык да эми. Көмөктөшүү иштери бул менен токтобойт. Анткени көп улуттуу калк жашаган айылда кайрымдуу жарандар мындай кырдаалда кол кошуруп туруну терс көрүнүш катары балашат. Мындан улам жардам алып кеткендер жеринен көрүп жарандардын муктаждыктарын байкап, ошол жаатта жардам берүүгө кызыктар экендигин билдирди. Биринчи этапыны топтоп, буну топтогунча баарыны жөнөтөлүк деген бир ой колдук. Кудай буйрса, шу иш менен калбайбыз. Жана топтонот. Өзүбүз көзүм менен барып көрүп келейинчи, элге яна эмне керек? Өшүнү келип элимизге айтабыз да, яна Кудай буйрса, шу Розанын күнүндө иншаллах яна бир нерселерди чырайлуу кылып, элге керектүү нерселерди апарып бермакчыбыз. Ош шаарында көп улуттуу калк жашайт, 14 улуттук маданий борборлор иштейт. Аларда учурдагы Баткен облусундагы кырдаалга карап тура албастыгын жана гуманитардык жардамдар жиберерин билдиришүүдө. Өзбек улуттук маданий борборунун президенти Рашид Ходжаев учурда 3 миллионго жакын каражат топтолгонун билдирди. Бүгүнкү Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда чегарасында болуп экен. Мен бул окуяны аябай жаман кабыл алдым. Коңшу өлкө менен 1000 жылдык кошуначылыгыбыз бар да. Кошунаны бизге Кудай берет. Ошондуктан мен эки элди тең туура түшүнүү менен чыр маселе батыраак чечилсе деп тилейм. Согуш эч качан жакшылыкка алып барбайт. Биз 10 жыл мурда аны көрдүк. Бейкүнөө мекендештерибизди жоготтук. Тынчтык орносо деп тилеп турам. Ошондой эле Баткендеги мекендештерди карап турбай, биздин улуттук борбор 2,5 миллион сом каражат топтодук. Уруш болгон жерде 40 күн бараке качат деген элимизде сөз бар. Учурда ар бир аймактарда ачылган штабтарда тамак аш азыктарынан сырткары каражатта топтолуп жатат. Айрым штабтагы демилгечилердин айтымында Баткенге жөнөтүлүп жаткан жардам азырынча жетиштүү болгондуктан эми акчалай топтоону сунуш беришүүдө. Эгер эсеп ачылып каражат топтолсо, анда күйүп кеткен социалдык объектилерди жана үйлөрдү кайра калууна келтирүүгө жумшалса дешет. Азыр продукталар көп эле жөнөтүлүп атат. Анан башка уюмдарды деле чакырып кетет элек, бирге кошулуп, кеңештешип, сүйлөшүп, акчаны топтоп туруп эле. Анан Баткендин ошо бир күйүп кеткен айылына барып туруп эле ошо бир айылды тургузсак кандай дейсиңер? Ошо биз уже продуктта жетиштүү эле болду. Эми ал жака үйлөрүн тургузушубуз керек. То есть кирпич, цемент, крышасын жабып беришибиз керек да. Ошого Ош шаары бир айылды алып, ошону каражат кылып тургузсак, анан башка регион, башка областтар деле, мисалы Жалал-Абад, ар бир ошентип келишип сүйлөшүп алып, ар бир шаар, район, область бир айылдан тургузсак, кыйла жакшы болобу, элге жардам береби деген ой максат бар. Бул арада Ош шаарындагы 2 жерде ачылган штабка топтолгон каражатка дары-дармектер жана тамак аш азыктары жиберилди. Мындан сырткары кайрымдуу жарандар жылуу төшөнчү кийим-кече таштап кетишүүдө. Уюштуруучулар жардам колун сунган жарандарды Баткендеги эвакуацияланган жарандардын балдарына керектүү каражаттарга муктаж болуп жаткандыгын айтып, балдар үчүн буюмдарды алып келүүсүн суранышат. Айжаңыл Турдумаматова, Эдел Алиев, ЛТР, Ош шаары.